Саламатсыздарбы, НТС-те жумалык студияда Миржан Балыбаев. Биздин бүгүнкү берүүбүздө. Кыргызстандын Центерадагы акцияларынын 70% камакка алынды. Кумтур кенин иштеткен компаниядагы өлкөнүн үлүшүн кайтаруу мүмкүнбү? Бизде жарым жылдык мөөнөт бар. Ошо жарым жылдык мөөнөттө биз ошо апелляционный жалобабызды толуктап, күчтөнтүп, сотко барабыз. Жогорку нарын суу электр станцияларын куруу эмне себептен создуктурулууда? Кыргызстан жер бөлүп берүүнү кечеңдетсе, Россия тарап акчасын үнөмдөй баштады дешет айрым адистер. Конушу мамлекеттерге электр энергия кереги жок, аларга суу керек, жайын. Ак халатчан уурулар Бишкектин бир эле ооруканасында 2 жылда 7,5 миллион сом уурдалганы аныкталды. Бейтаптарга берилүүчү дары-дармекке бөлүнгөн каражат врачтардын чөнтөгүнө түшүп жатабы? Бухгалтерияны дагы, аптеканы дагы, мындай сырткы фирмаларды чакырып эле ошолор өз кызматын көрсөтсө болот. Булар тууралуу кеңири баяндап берерден мурда өткөн жуманын негизги жаңылыктарынын кыскача түрмөгү. Дүйшөмбү Кыргызстанда 9 март дем алыш күн деп жарыяланды. Жаштар эмгек жана миграция министрлигинен билдиришкендей, 8 март эл аралык айымдар күнү жекшембиге туш келгендиктен дем алыш күнү дүйшөмбүгө жылдырылды. Шейшембе Кыргызстан Центерадагы акцияларынан кол жууп калышы мүмкүн. Мындай пикирин серепчилер билдиришти. Алардын айтымында белгилүү мөөнөттөн кийин акциялар сатыкка коюлат. Ал эми өкмөт камактагы акцияларды бошотуу үчүн чечкиндүү кадам жасай албай келет. Доллардын курсу 61 сом 70 тыйынды түздү. Ал эми улуттук банк интервенция жасоонун кажети жок деген чечим менен доллардын курсун эркин кое берди. Жыл башынан тарта доллар 4,5% кымбаттады. Парламенттеги тармактык комитет бейөкмөт уюмдарда чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун колдоду. Документте алардын каржы булактарын жана ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө каралган. Бул маселе жамааттык коопсуздук келишими уюмунун да тынчыналууда. Алмамбет Анапияевдин өлүмү боюнча Беларустун укук коргоо органдары Кыргызстанга тергөө жүргүзүшөт. Мындай кайрылуу юстиция министрлигине түштү. Маалыматтар боюнча Беларустун тергөө комитети Анапияевдин айланасындагы адамдардын бардыгын суракка алууда. Шаршембе парламент мөөнөтүнөн мурда тарап партиялык тизме боюнча шайлоону токтотуу үчүн референдум өткөрүү зарыл. Мындай талаптар менен жарандык активисттер чыгышты. Алардын айтымында электр жарыгына болгон тарифти көтөрүүгө кызыктар аткамнерлер жоопкерчиликке тартылышы керек. Парламенттеги Ата журт фракциясынын лидери алмашты. Ага мүчө депутаттар Жылдыз Жолдошованы түшүрүп, фракцияны Дастан Жумабеков убактылуу жетектей турган болду. Эмне себептен мындай чечим кабыл алынганы маалымдалган жок. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов мурдагы кесиптештери муниципалитетке тартууда. Белгилей кетсек, кызматтан кеткен муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Айбек Өмүралиев, анын ордуна келген Жеңиш Исаковдор мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкерлери. Алар башкарган муниципалдык мекемеде ири коррупциялык схемалар аныкталганы маалым. Коопсуз шаар долбоору үчүн кайра тендер өткөрүлөт. Ички иштер министри Мелис Турганбаевдин айтымында башта тендерди уткан Кыргыз-Орус биргелешкен компания менен министрлик келишим түзбөйт. Анткени бул компания биринчи турдан өтпөй калса да жеңүүчү деп табылган. Мындан улам Турганбаев тендердик комиссияны сотко бергени камынууда. Бейшембе мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын жолдошу Бакыт Абдыгапаровго дагы бир айып тагылды. Ал жылуулук борборуна көмүр сатып алууга аралашып, мамлекетке 13 миллион сом зыян келтирди деп айыпталууда. Адистер Кыргызстандын жылына 142 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө кудурети жетерин билдирүүдө. Бирок учурда чыккан электр жарыгынын көлөмү 15 миллиард киловатт-саат. Аны менен бирге көмүр, газ жана мунай кендери ойдогудай иштетилбей жатат. Депутаттар Кыргызстандан Кытайга мыйзамсыз сурма ташылып жатканын билдиришти. Алардын айтымында бул ишке тартип сактоо органдарынын катыштыгы бар. Мындан улам кендерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Дары-дармектерге баанын негизсиз көтөрүлүшүнө байланыштуу парламентте комиссия түзүлүшү мүмкүн. Анткени эл өкүлдөрүнө жарандардын кайрылуулары көбөйгөн. Коррупциялашкан бул тармакты дыкат көзөмөлдөө зарыл дешет депутаттар. Жума башкы прокурордун 3 орун басары элеген кызматтарынан бошотулду. Президенттин буйругу менен Темирбек Бекмаматов, Марат Эшперов, Уланбек Халдаровдор жумуш ордунан четтетилди. Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Гелдибековго карата козголгон кылмыш иши токтогон жок. Айыпталуучунун жактоочусу келтирген өтүнүштү сот четке какты. Кийинки соттук процесс 17 мартка жылдырылды.
Айчүрүк соода борборунда катталган кырсыкта 2 адам каза болду. Имараттын ичиндеги лифтти оңдоп жаткан 2 кызматкер 6-кабаттан лифттин шахтасына кулап кеткен. Алган жаратынан лифт оңдоочулар окуя болгон жеринде жан берген. Бишкекте доллардын курсу 62 сом 30 тыйынга чыкты. Жыл башынан бери сом 4,5% арзандады. Ал эми акыркы жылда улуттук валютанын баасы 17% төмөндөдү. Өкмөт өз жериндеги кеңге ээ боло албай, аны иштеткен чет элдик инвестордун көзүн карап, сүйлөшүүлөрдө тили кыска болуп турган аз келгенсип, эми өлкөбүз Кумтөрдө алтын казган Центера компаниясындагы акцияларын пайдалана албай калды. Кыргыз өкмөтүнүн акча доолаган чет элдик ишкерлер улам бири Канаданын Онтарио провинциясынын сотуна кайрылып жатып, акыры Кыргызстандын Центерадагы 77 миллион акциясынын 57 миллиону камакка алынды. Мыйзам жагынан алганда, өкмөткө дооматы бар тараптар ошол министрлер кабинетине таандык мүлктү гана арестке алдыра алышат. Ал эми Центерадагы акциялардын үлүшү өкмөттүн эмес, жеке тарап болуп эсептелчү Кыргыз алтын акционердик коомунун карамагында. Канаданын соту бул жагдайды көзүнө илбестен 3 жолу чечим чыгарып, жалпысынан Центерадагы Кыргызстандын акцияларынын 70%-ын камап салды. Өкмөттүн өкүлдөрүнүн айтымында Канада сотунун чечимин жокко чыгарууга толук мүмкүнчүлүк бар, болгону бир аз убакыт керек дешет кыргыз тараптын юристтери. Ал арада акциялардын арестке алынышы Кумтөр долбоорун кайрадан түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ого өтөр кыйындатууда. Айрымдардын пикиринде кыргыз тараптын жогото турган эч нерсеси деле калган жок. Андыктан Кумтөрдү тезинен улутташтыруу керек. Алтын кенинин айланасындагы учурдагы кырдаал тууралуу Чынара Токонова айтып берет. Өкмөтүбүздүн эл аралык соттордо утулушу Кыргызстанда кылмышка шектөөлөрдүн дагы пайдасына ойноодо. Өлкөдөн качкан экинчи президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Валерий Белокондагы Канаданын Онтарио сотуна кайрылып, жакында Кыргыз алтындын Центерадагы 6,5 миллион акциясы камакка алынды. Жалпы эсепте Кыргызстан 77,5 миллион акциясынан кол жууганы турат. Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорк конвенциясына ылайык арбитраждык чечим аткарылбаган учурда сотто жеңген тарап доомат койгон өлкөнүн мамлекеттик активдерине каршы чара көрүп, бул конвенцияга кирген өлкөлөргө кайрылууга укуктуу. Нью-Йорк конвенциясына 149 мамлекет кошулган. Бул жагдайда сот мамлекетке таандык активдерди камакка алат. Манас банктан айрылган Белоконь Париждеги эл аралык сотко кайрылып, анын чечимине ылайык Кыргыз өкмөтү ишкерге 16,5 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирилген болчу. Бирок арбитраждык бүтүм аткарылбаган соң Белоконь Канаданын Онтарио сотуна кайрылып, өз талабын аткартуу максатында Центерадагы Кыргыз алтындын акцияларын камакка алдырды. Кыргызстан тарап Белоконьдун адвокаттары менен сүйлөшүү тапшырмасын Канададагы Бейкер Маккензи юридикалык фирмасына берди. Кыргыз алтын бул жеке менчек, бул акционерный коом. Биздин закон боюнча акционерный коом өкмөттүн карыздарына жооп бербейт. Кудду ушу жоопту биз системге, түрктөргө берип атабыз. Кудду ушу жоопту биз Stance Energy'ге дагы берип атабыз. Бул үчүнчүсү. Биздин акциялар Торонтодо коргош кыйын экен, ошол үчүн ушу акцияларды Кыргызстанга алып келишкен. Турмуш өзү көрсөтүп атат, биз баягы 50-50-гө кылган иш гана туура экенин. Кумтөрдү реструктуризациялоо чечими канчалык туура болбосун, Кыргызстандын акциялары камакта турганда биргелешкен мекеме түзүү боюнча сөз кылуунун кажети жок дешет адистер. Анткени жаңы келишим боюнча Кыргызстан Кумтөрдөгү 33% үлүшүн көбөйтүп, акциялардын 50%-на ээ болмок. Эми Кыргызстандын Центерадагы 77,5 миллион акциясынан 70% тоңдурулган соң, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын тили улам кыскарып барат. Ал эми парламент Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктоо үчүн өкмөткө марттын аягына чейин гана убакыт берген. Бул өкмөттүн ордуна ушул маселени бизге келип айткан сөзүн айткандай аткарып турган өкмөт менен алмаштырып бүтүрүшүбүз керек деп ойлойм. Бирок министрлер кабинети жаңыланабы же камакка алынган акциялардын көбөйүшү өкмөттүн кезектеги актануусуна жардам береби, аны убакыт көрсөтөт. Кыргызстандан 116 миллион доллар өндүрүү үчүн өлкөбүздүн Центерадагы акцияларын камакка алдырган дагы бир тарап Куттусай кенин иштеткен канадалык Stance Energy компаниясына байланыштуу өкмөт Москвалык арбитраждын чечимин апелляциялык сотко берүүгө камынууда. Мында Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү чоң экенине министрлер кабинети терең ишенет. Биз ойлойбуз, биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн абдан жакшы перспективасы бар. Биздин ошо жергиликтүү юристтер, эл аралык юристтер айтышып атат, силердин позицияңар абдан күчтүү. Эми сот колдоп берсе, Кудай буйруса, чечим чыгып калса, ошол 119 миллион доллар арест салынган акциялардан башын бошотобуз да, Кудай буйруса.
Акцияларды камактан бошотуу үчүн кыргыз өкмөтү адескөй юристтердин жардамына муктаж. Бирок эл аралык соттук териштирүүлөр башталганда эле Кыргызстан өз адвокаттарын жөнөтүп, соттук процессте өз кызыкчылыгын коргош керек болчу. Алсак ошол эле Stens Energy компаниясынын арызы Москва шаарындагы арбитраждык сотто каралганда, ал процесске Кыргызстандан эч ким катышкан эмес. Бул жагдайга КМШнын экономикалык соту каршы чечим чыгарганына карабай, Кыргыз алтынынын акциялары өткөн жылы камакка алынды. Бизде жарым жылдык мөөнөт бар. Ошо жарым жылдык мөөнөттө биз ошо апелляционный жалобабызды толуктап, күчтөнтүп сотко барабыз буюрса. Тендерный комиссия өкмөт тарабынан иштеп баштады. Жакынкы учурда ушу 24 мартта Кудай буйруса биз эл аралык юридикалык компанияларды отбор кылабыз, найым кылабыз, алар менен келишим түзөбүз. Ошол компаниялар биздин Кудай буйруса кызыкчылыктарыбызды колдойт. Апелляциялык арызды кароодо Кыргызстандын ийгиликке жетүүсү жалданган юридикалык мекемелерге төлөнгөн акчанын көлөмүнө дагы көз каранды болушу мүмкүн. Мисалы, биргелешкен ишкана түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын Delay Piper жана Pride Waterhouse фирмалары коргоп жатат. Аларга өкмөт 4,5 миллион доллардай каражатты алдын ала төлөгөнүн серепчилер түшүнбөйт. Если акции находятся под арестом, то они... Эгер акциялар камакта турса, соттун акыркы чечими чыкмайын саттыкка чыгарылбайт. Экинчиден, биз эл аралык соттордо жеңе алабызбы? Менин оюмча, учурдагы премьер-министр жана анын айланасындагы адамдар жүргүзгөн саясат менен биз жеңишке жетүүбүз кыйын. Эмне үчүн? Учурда өкмөт жалдаган эки компания Pride Waterhouse жана Delay Piper компанияларынын Центерадагы ири акционерлери менен байланышы бар. Алар биздин кызыкчылыкты адилеттүү коргойт деп айтуу кыйын. Мындан улам шектүү суроолор көп жаралчу болду, дейт Абдирасилов. Кумтөрдү иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын алтындын коруу жөнүндө берген суроолору дагы ушуга байланыштуу. Анткени камакка алынган акциялар биргелешкен ишкана түзүү боюнча маселелер өкмөт тарабынан ачык айтылбай көмүскөдө калууда. Даже парламент не может получить информацию. Жада калса парламенттагы татыктуу маалымат ала албай жатат. Биздин кандай аргументибиз бар? Республиканын кызыкчылыгын кандай жол менен коргоп жатабыз? Өкмөт бул суроолорду купуя сыр дейт. Менин оюмча өлкөнүн кызыкчылыгы турганда ачык айкындуулук болушу керек. Бардык айтылбаса дагы кандайдыр бир маанилүү чети маалымдалышы зарыл. Адискөйлөр, жарым адискөйлөр кырдаалды билбей турганда мен карапайым калк жөнүндө айтпай эле коюн. Эмнеге биз өзүбүздүн позициябызды жоготуп жатабыз? Мындан улам 2003 жылкы Кумтөр боюнча келишимге ылайык акциялардын Канадада жайгаштырылышы бийликтин чоң катасы катары бааланууда. Ансыз деле Кыргызстан канадалык инвесторлордун айынан эки ири мөңгүсүнөн айрылып отурат. Мындан улам Кыргызстан эл аралык соттордун чечимине карап олтура бербей, өлкөгө келтирилген чыгымдын ордун толтуруу үчүн Центраны жергиликтүү сотторго бериши керек дешет мурдагы депутаттар. Керек болсо иш козгош керек. Жанагы 40 жарандын өлгөнү жөнүндө, 200дөн ашык инвалид болгондугу жөнүндө, саалык база төлөмдөрүн бузгандыгы жөнүндө, экология проблемасын түзгөндүгү жөнүндө жана коррупциясы жөнүндө. Бул жөнүндө азыр жөн эле Кыргызстан жарандары эле сотто жүрүшөт. Эмнегедир канадалыктарга эч качан иш козголгон жок, дагы жоопко тартылган жери жок. Биз унутпашыбыз керек, алтын Кыргызстан территориясында турат. Бирок Кыргызстандын байлыктарын канадалыктар чыгарып жатканы аз келгенсип, улутташтыруу маселеси көтөрүлсө, эл аралык соттордо Кыргызстан сөзсүз утулат деген серепчилер дагы бар. Ал эми мурдагы каржы министри Акылбек Жапаровдун пикиринде Кыргызстан бул маселени 3 жол менен чечсе болот. Биринчиси улутташтыруу. Мында өкмөт сотто бекем турушу керек. Ошондой эле экологияга келтирген зыян үчүн Центраны банкрот деп жарыяласа болот. Анткени төлөнчү чыгымдын көлөмү 8 миллиард долларга чейин чыгышы мүмкүн. Үчүнчү жолу Центранын дагы 18% акциясын сатып алуу. 18% сатып алып, же болбосо бөлөк акционерлер менен сүйлөшүп, контролдук пакетти алса, анда компания Центр толугу менен бизгөтмөк. Анткени жакында алар бир информация таратышты, ал боюнча алар 6 генди сатып алыптыр. Кумтөрдүн негизинде иштетип пайда көргөнүн негизинде бөлөк өлкөлөрдөн 6 ген сатып алыптыр, дел ошо Монголия, Турция, Россиядан. Биз ошонун баарынан кол жуубай, кайра ошо 51%-ын сатып алсак, баардык жерге кожоюн болот элек да. Ошонун ичинде өзүбүздүн Кумтөргө да кожоюн болуп, иштете турган компанияны өзүбүз тандап алат элек. Бирок бул сунуштардын бирөө дагы аткарылмак турсун, эч ким аларды ишке ашырууга ниеттенген дагы жок. Ал эми камакка алынган акцияларды бошотууда Кыргызстандын бир гана негиздүү жообу бар. Кыргыз алтын өкмөттүн карыздары үчүн жооп бербейт деген. Бирок эл аралык соттордо Кыргызстан утула турган болсо, ал чыгымды төлөө милдети жалпы Кыргызстанга жүктөлөрү шексиз. Чынара Токонова, Аман Бакиров, Самат Дөөлөтакунов, Александр Симонов, НТС Жумалык.
Кече күнү президент Алмазбек Атамбаев Русгидро компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Евгений Дотту кабыл алды. Россиялык ишкана жогорку нарын суу электр станцияларынын каскадын курууга белсенгенине 3-чү жыл кетти. Келишим боюнча Русгидро нарын суусунда иштей турган 4 ГЭСтин курулушун каржылайт. Долбоордогу Кыргызстандын үлүшү 3330 гектар жерди бөлүп берүү. Бирок азырынча 552 гектар гана аянтта иш жүрүүдө. Калган жер качан бөлүнөөрү белгисиз. Россия тарап болсо каражат чегерүү курулушка даяр болгон жердин аянтына жараша болоорун айтып жатыптыр. Ал арада айрым жергиликтүү адистер маселе Кыргыз тарапта да гана эмес деп чыгышты. Батыш мамлекеттеринин санкциясына кабылган Россияда каражат тартыш болуп, Русгидро компаниясы дагы акчасын үнөмдөөгө аргасыз болууда деген маалымат бар экен. Президенттин Евгений Дот менен жолугушуусунда бул тууралуу сөз болгону же болбогону тууралуу азырынча так маалымат жок. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы тараткан маалыматта Атамбаев пландаштырылган жумуштарды курулуштун бекитилген иш графигине ылайык мындан арыда өз убагында жана сапаттуу аткаруу керектигин баса белгилегени гана айтылган. Ири улуттук долбоорлорду демилгелеп, аларды баштоону башынан бери эле президент өз колуна алган. Ал эми аткаруу бийлиги болгон өкмөт. Аларды ишке ашырууну кандай жүргүзүп жатканы тууралуу маалымат жетишсиз болууда. Жогорку нарын ГЭСтерин куруу кандай жүрүп жатканын энергетика министрлигинен дагы, электр станциялары компаниясынан дагы билүү мүмкүн болгон жок. Мерим Ташбекова кененирээк айтып берет. Жогорку нарын ГЭСтеринин каскадын куруу боюнча келишим 2012 жылы 20 сентябрда түзүлгөн. 2,5 жылдай убакыт өткөнүнө карабай, ар кыл маселелер курулуш иштерин баштоого тоскоол болуп жаткандай. Келишимге ылайык Кыргызстан 3330 гектар жерди Россиянын Русгидро компаниясына өткөрүп, ал жердин наркы акцияларга айландырылышы керек болчу. Бирок учурда курулуш иштери 552 гектар гана аянтта жүрүп жатат. Биз бааланган жерлерди беришибиз керек эле да. Ошону баалаачу организация бизде Кыргызстанда жок экен да. Анан закон боюнча биз тендер өткөзүш керек. Ошол азыр тендер өткөзүлдү электрический станциянын атынан. Азыр ошол тиги жеңүүчү пайда болсо, ошол баалайт бизге. Анан баалагандан кийин жерди бизге акция кылып берет. Россия дагы ошол жактан дополнительный эмиссия кылып тиги бизге акция берет. Бирок жер маселеси Россия тарабы үчүн шылтоо гана болгондой. Алар каражат жагынан курулушту аксатпай, долбоорду тезинен ишке ашырышы керек болчу. Бирок серепчилердин пикиринде Россияга каршы киргизилген санкциялардан улам алар акча жагынан аксап жатат. Аны менен бирге рубльдин курсу төмөндөп, Русгидронун өкүлдөрү жер бөлүнгөн учурда гана каржылоо болот деген пикирди карманууда. Россия өзү 1 миллиард берген мурун. Эми азыр дагы 1 миллиард берип атат. Биз ошонун эсебинде жанагы тендерлерди, жанагы изысканиялардын баарын кылып атабыз. Анан жанагы Россия тиги рубль түшүп кетип деп атпайбы? Биз азыр сом менен иштеп атабыз. Бизге неменин баягы немеси жете элек. Биз сом менен иштеп аткан үчүн. Геп бир гана валютадагы айырмачылыкта эмес дешет эксперттер. Алардын айтымында бул долбоор жети өлчөп биргескенде дагы эффективдүү эмес экен. Анткени курулуштун баасы өтө кымбат болууда. Алсак, Грузияда түркиялык куруучулар ушундай долбоорду 500 миллион долларга баалаган. Ал эми жогорку нарын ГЭСтеринин каскадтарын тургузуу баасы 727 миллион долларды чапчыды. Демек курулчу 4 станцияда өндүрүлгөн электр энергиянын наркы дагы кымбат болот. 6,6 цент болот ошол жогорку каскадтын, жогорку нарын каскадынын электр энергиясы. Аны болсо тартып бериш керек, ага да баа кошулат. Анан таратып бериш керек, ага да баа кошулат. Ошон үчүн бир 8-10 центтен болуп кетип атат да. Бул 5-6 сом болуп кетет. 5-6 сом биз Кыргызстанга бул баа батпайт. Бул аябай бийик баа. Бирок курулуш долбоору канчалык кымбат болбосун, тарифтик саясатка эч кандай таасирин тийгизбейт дешет экономика министрлигинен. Анткени Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда өндүрүлгөн электр энергиясы деле өздүк наркынан арзан сатылууда. Себеби көмүр жана башка чыгымдар бар. Ушундай ыкма жогорку нарын ГЭСтеринин каскадтарында чыккан электр энергияга колдонулат. Тарифтик саясат бул өкмөттүн саясаты. Ошондуктан алар өзүнчө тариф кое албайт. Алар бизге ошол биз бекитип берген тариф менен гана элге сатат, мекеме ишканаларга башка сатат. Ал эми ошол эгерде анын акталуу мөөнөтү узарып кетиши мүмкүн, ошол тарифтик саясатка жараша болот.
Учурдагы өкмөттүн тарифтик саясаты бир топ наразычылыктарды жаратканы маалым. Электр жарыгын 700 киловатт сааттан ашык колдонгондор 2 сом 5 тыйындык баага көнбөй 1 сом 82 тыйынга түшүрүлдү. Бирок бул туруктуу тариф деп айтуу кыйын. Анткени доллардын баасына жараша электр энергиясынын наркы өзгөрөт. Мындан улам жогорку нарын кестеринде өндүрүлгөн электр энергиясын экспорттоо жолу да каралууда. Бирок кайсы өлкөгө айтуу кыйын. Анткени Кытай расмий түрдө бул товардан баш тартты дешет серепчилер. Конушу мамлекеттерге электр энергия кереги жок, аларга суу керек жайында. Ошон үчүн алар болсо электр энергияны суу менен кошо алып, бизден импорттайт. Импорттаганда суу керек болсо алар болсо Токтогул каскадынан эле алышат. Демек, жогорку каскадтан, нарын каскадынан алардын электр энергиясы кереги жок. Анан бул болсо сезонного регулирования деп коет. Ошол жайында кубаттуулукту көбүрөөк берет, кышында болсо бербей калышы да мүмкүн да, эгерде суу аз болсо. Мындан улам бул долбоор токтоп калуу коркунучуна кептелди дешет серепчилер. Бирок экономика министрлигинин өкүлдөрү бул пикирди толугу менен колдобойт. Алардын айтымында алгачкы жылдары курулчу 4 ГЭСтин экономикалык эффективдүүлүгү аз болушу мүмкүн. Бирок бул ГЭСтер чоң эмес болгондуктан кыска убакытта курулат. Алсак Ак Булуң станциясынан кийин Нарын 1 ГЭСинин каскадынын курулушу 2016 жылга белгиленген. Ал күнгө чейин өлкөдөгү электр кубатынын тартыштыгы 4 миллиард киловатт саатты түзөт. Мындай бүтүмдү Стратегиялык изилдөөлөр институту чыгарган. Ага жараша чакан ГЭСтер Казакстандан импортталган электр энергиясынын ордун жабышы мүмкүн. Кандайдыр бир деңгээлде биздин ошо дефицит электр энергияны жапкан гана жетет да. Ал эми мындай келгенде өтө бизге өтө кубаттуу деп өтө эгерде жогору мындай эффективдүү деп айтканда кичине алысыраакмын. Себеби дегенде ойлоп көрсөңүздөр Токтогул ГЭСинин жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватт болсо, мунуку болгону 233 мегаватт. Ал эми калган ГЭСтердики 3 миң мегаваттан ашыгыраак. Демек булар даже алардын даже Токтогул ГЭСинин алып келгенде bir 20%га жетпеген мощностун бири 4 ГЭС бириккенде. Бирок кандай болгондо дагы каржылоо болмоюн ГЭСтер курулбайт. Серепчилердин пикиринде бул жаатта Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы сүйлөшүүлөр бир нукка түшпөй жатат. Анткени Россиянын соңку мезгилдеги экономикалык абалы долбоорду келишимдегидей өлчөмдө каржылоого мүмкүнчүлүк бербейт деген пикир бар. Келишим түзгөндөн кийин 3 айдан кийин бул ачык акционерлик коом Русгидро 12 миллиард рубль бөлүп бериш керек эле. Мына бүгүнкү күндө ал акча бөлүнгөн жок. Болгону тиги ошо АО Русгидронун башчысы Евгений Дот айтат, биз 2 миллиард рубль бөлөбүз, ошо менен ишти баштайбыз деп. Эмне дегенде бул азыркы тиги ошо жогорку нарын куруш маселеси көйгөйлөрү маселелери көп болуп атат. Ал гана эмес, жогорку нарын каскадтары дээрлик тургузула элек жатып, карыздары көбөйдү дейт Үмбеталиев. Налогторго 1 январь 2005 жылы 500 миң сом карыз болду. Соцфондко 1 миллион 700 миң сом карыз болуп атат. Анан ошол жерде 14 кыргыз компания иштеп атат. Ошого мынагы 3 ай 4 айдан акчаны төлөбөй 70 миллион сом карыз болуп калды. Төлөбөй атат. Долбоордун ишке ашырылышы өкмөттүн деңгээлинде көзөмөлдөнөт. Бирок энергетика министрлигинен жана жерди баалоо үчүн тендер өткөзгөн электр тармактары ишканасынан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Бул мекемелердин өкүлдөрү 2 күн бою бул маселе боюнча маалымат берүү милдетин бири-бирине оодарып, жогорку нарын электр станциялары боюнча абалдын чоо жайын түшүндүргөн жок. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Александр Симонов, НТС, Жумалык. Конституцияда Кыргызстан социалдык мамлекет деп көрсөтүлгөн, бирок коомдун саламаттыгын камсыздоого милдеттүү мекемелер эч эле капиталисттик мамиледе өтүп, ак калатчандардын айрымдары кылмыштуу бизнести өздөштүрүп алышкан. Көпчүлүккө 4-төрөт үйү деген эски аталышы менен белгилүү Бишкек шаардык перинаталдык борборунда соңку 2 жылда эле 7 миллион 600 миң сом уурдалганы аныкталды. Оорукананын жетекчилиги дары-дармек жана медициналык каражаттарды сатып алуу үчүн жалган фирмаларга акча которуп турган, бирок иш жүзүндө ал препараттар төрөт үйүнө келген эмес. Бул кылмышты жашыруу үчүн оорукананын кызматкери 500 миң сом пара берип жатканда кармалганын өткөн жумада кабарлаганбыз. Мындай каржы махинациялары чатактан баш чыкпаган Бишкектин 4-төрөт үйүндө гана болуп турган деп айтуу кыйын. Текшере келгенде ак калатчан шылуундарды башка медициналык мекемелерден дагы тапса болот. Ооруканага түшкөндөр бардык дарылар менен керектүү каражаттарды өздөрү сатып алып, дарыгерлердин криминалдык бизнесин гүлдөтүп жатышабы деген суроо жаралат.
Бир эле төрөтүүндө 2 жылда дарыга бөлүнгөн 7,5 миллион сом уурдалса, анда өлкө боюнча бул көрсөткүч канчаны түзөт? Бюджеттик каражаттарды уурдоонун жолдору тиешелүү органдарга мурдатан бериле жакшы белгилүү. Коргонуу кеңеши болсо бардык тармактардагы коррупциялык схемалардын бүтүндөй бир энциклопедиясын түзүп койду. Болгону эми эрк жана аракет гана жетишпей жатат. Теманы Аман Бакиров улантат. Интернетте мындай сүрөттөр кадыресе көрүнүш. Түрдүү валюталар чагылдырылганына караганда саламаттык сактоо тармагындагы коррупция дээрлик бардык өлкөлөрдө кездешет. Алардан Кыргызстанда айырмаланбайт. Бул ыкчам тасмада акыркы 3 жылда эң ири көлөмдө пара берүү фактысы тартылган. Бишкектеги перинаталдык борбордун кызматкери мамлекеттик каражатты мыйзамсыз чыгаруу ишин жашыруу үчүн ыкчам кызматкерге 500 000 сом пара берип жаткан жерде кармалган. Медициналык мекеменин кызматкерлери документ боюнча мамлекеттик каражатка дары-дармек алышмак. Бирок иш жүзүндө 7 миллион 700 000 сом бюджеттин акчасын өз капчыктарына кымырып жүрүшкөн. Такие же факты есть и в других регионах. Мындай коррупциялык фактылар башка аймактарда катталган. Алсак Баткен облусу боюнча да документке көрсөтүлгөн дары-дармектер алынбай, бейтапканаларга жеткирилбей келген. Бул схемалардын бардыгы окшош жана калыптан калган. Как бы апробирована, она существует. Өткөн жылы тартип сакчылары саламаттык сактоо тармагында 56 жемкорлук кылмыштын бетин ачышкан. Үстүбүздөгү жылдын биринчи чейреги өтө элек жатып, ири кылмыштардын бети ачылууда. Адам өмүрү менен саламаттыгынын келечегин чечкен тармакта Гиппократтын антын бергендердин мындай аракеттери жарандардын гана эмес, жалпы өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Шалакылык болушу мүмкүн. Биздин тараптан мамлекет камсыздоо фондунун тарабындагы аудиттер тарабынан да шалакылык. Анткени 14-жылы, 13-жылы аудитер ал жерлерге көргөн жокпу? Ал жерде текшерген жокпу? Ушунчалык акчадагы неме кирбей, ошончолук акча бул кассага кирген акча эмес. Ашыл бухгалтерияны эч ким караган жокпу. Уурдалган каражатка жүздөгөн бейтапты дарылап сакайтса болмок. Кыргызстанда дары-дармек сатуу чоң криминалдык бизнеске айланганы, оор илдеттерден жапа чеккен карапайым бейтаптардын өмүрү коркунучта. Өлкө боюнча мамлекеттик дарыкана жок болгонуна байланыштуу жеке ишкерлер медициналык препараттардын баасын каалагандай коюшат. Кыргызстанга дарып келген фирмалардын арасында конкуренция жок. Колго санап келгенде бир канча эле чоң фирмаларга таандык. Негизги базар. Ошондуктан булар биз алар башкалардан сатуучуларга, дистрибьюторлорго бергенде ошолордун пайдасы менен кеткен чыгым менен да ушундай негизги айырмалар чыгып калып атат. Өзгөчө аймактарда препараттардын баасындагы айырмачылык кескин байкалат дешет адистер. Алсак Ордоголада 5 сомго сатылган дары Ош же Жалал Абадта 20 сом. Ал эми Баткенде 30 сомго чейин чыгып кеткен учурлар кездешет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 2012-жылы, 2013-жылдары ушул дары-дармекти сатып алуу боюнча өзүнүн анализин жүргүзгөн. Ошол анализде биз карап көрсөк, 2 эседен 16 эсеге чейин дары-дармектерди сатып алуулардын баасы ошондой эмне экен, аргандай экен. Ага байланыштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду өкмөткө сунуш киргизип, жашоого маанилүү болгон 5 препаратты арзан баада камсыздоо үчүн тендер жарыялаган. Анын экөө сынактан өтүп 3 миллион сомдон ашуун каражат үнөмдөдүк дейт Самат Тойматов. Бирок көпкө узабай тендер жарыялоодон баш тартууга туура келген. Бүткүл дүйнөлүк банктын жетекчилигинен ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду андай тендерлерди жүргүзүүгө болбойт деген каттары келип, андан башка дагы ушундай финансовый булактарын да токтотуп коебуз дегенине байланыштуу биз убактылуу токтотконбуз. Ошондон бери биз сатып алган жокпуз дары-дармекти. Дүйнөлүк банктын бул жоругу дары-дармек сатуу тармагындагы жемкорлорго дагы бир ирет дем берип, саламаттык сактоо жаатындагы коррупциялык схемаларды күчөттү. Аны жок кылуу үчүн медициналык мекемелердин жетекчилиги, бухгалтер жана дары сатуучунун ортосундагы мамилеге тоскоол болушу керек дешет серепчилер. Ал үчүн сырттан бухгалтердик кызмат жалдоо зарыл.
бухгалтерияны дагы, аптеканы дагы, мындай сырткы фирмаларды чакырып эле ошолор өз кызматын көрсөтсө болот. Ал кээде даже баасы азыркы көп чоң бухгалтерияны ар бир оорукана кармагандан көрү бир компания ошол эле бүт ооруканаларды тендер менен же башка, менимче тендер менен лучше обслуживать этип турса, ал мындай рационалдуу түрдө болот да. Ошол эле маалда ал бухгалтерлер тиги главврачтын көз алдында болбойт да. Мындан сырткары бейтап дарыгерге кайрылган учурда ак халатчандар ортомчу бизнесмендин ролун ойногон учурлар да аз эмес. Дарыгер бейтапка дары жазып, аны кайсыл жерден ала турганын, кайсыл лабораторияга анализ тапшыруу керектигин көрсөтөт. Бул кызматы үчүн дары саткан фирмалар же жеке лабораториялар врачка өз кирешесин кайсы бир пайызын чегирип турушат. Дарыгерлер дары саткан бул өтө туура эмес. Бул этиканы одоно түрдө бузганга барат да. Анткени дарыгер дарыны сунушташ керек ооруга, оору жабыртатып аткан адамга. А саткан киши таптакыр өзүнчө болуш керек да. Анан ошо сатып аткан дарыдан врач пайда ала баштаса, анда ошондой эмеси, мотивациясы алмашып калышы мүмкүн да. Мүмкүн ал дары керек эместир. Өнүккөн өлкөлөрдөгү өлкөнүн башкы дарыгеринин айтымында мамлекетке кирген дары-дармектердин дүң жакшекене басып, электрондук интернетте онлайн режимде жарыяланышы керек. Жакын күндөрү адистирүүгө санат. Буюрса бул жыл айдын аягына чейин акыркы жарандарды дары-дармек менен камсыздандыруу өкүлдөр менен биргелешип системаны кантип беребиз. Министр айткан демилгенин бир бөлүгү учурда иштеп жатат. Мы в этом году разработали өзгөртүлгөн өкмөттүн токтомунун долбоорун даярдадык. Алынган дары-дармек каттоого шарт. Долбоору биздин мекеменин интернет баракчасына киргизилип, талкуу жүрүүдө, бирок эч кандай сунуш түшө элек. Күтүп жатабыз. Сейчас мы ждем. Департаментинин борбордук лабораториясында эл аралык жооп каттоого алынат. Бул курамы изилденип, изилдөөнүн электрондук жана кагаз түрүндөгү жыйынтыгы берилген соң сатууга мүмкүнчүлүк алат. Мамлекетке келип текшерүүдөн өтөт. Бул жерге биринчиден катталган дарылар өткөндөн кийин аны алып келген дарылар ар бир сериясы текшерүүдөн өткөрөбүз. Мындан улам ар бир жаран дарыканалардан препараттарга берилген дармек ош базардагындай көчөдө сатылбайт. Ооруканаларда көрсөтүлгөн кызмат канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин билип алуусу шарт. НТСтин кызыктуу окуялары тууралуу айтып беришти. Келер кишемиде көрүшкөнгө чейин аман эсен болуңуздар. Азыр Жумаевдин көрүңүздөр. Gold чайынын жаңы дамын ачыңыз. 1 килограмм пачка чайын сатып алып, сиз Что со мной происходит?
тренировать. Снова и снова. У тебя нога сломана? Нет, я в порядке. Ты должен изменить. Раз мы... Популяция этих животных сейчас на 3492 головы. Назад на пастбищах ровно на 13 695 ослов больше. Здравствуйте. В нашем случае можно сказать, что на то увеличение финансируется их увеличение деятельности нашего. Огромным количеством не воруй, лени. Коррупция. Всего доброго, сэр. Что именно граничные что иногда информационная политика зависимых и независимых средств массовой информации не парнокопытных. Но реакция пошла бурная. И рядовой читатель стал с омерзением взирать на мясные блюда, которые в кафе ему подает угодливый официант. Если бы каждый знал, что другая, которая особенно компании направлена на усиление оборудования. А в прошлом году удалось добыть 15,5, ведь в нынешнем неопределенном участия Кыргызстана в проекте Кумтор, канадцы за счет такой инновации производства просто стараются. А что самое неприятное, приближается так называемая участие в проекте, дает разработка Кумтора. Вывод. А вывод такой. Рата зависит от количества, правильно, ослов и коррупционеров. И других запросто. Но рата опасается. Как это, к примеру, произошло на Украине. Однако революция прогресс начинается только при большом количестве и понимающих, и не их формирование довольно-таки затяжной. При этом нужны еще соответствующие условия. Это называется эволюция, которая определяет. И вот так, но локальные точки невозврата, как, например, Кумтор, становятся для страны. Далее.
Здравствуйте. Это параллель.